Кыргызстанда жалпы маалымат каражаттары арбын. Алардын ар кимисинин өзүнүн максаты жана багыты бар. Тагыраак айтканда, динди жеткирүүчү бир катар журналдар, сайттар, газета, телевидение жана башкалар. Мына ушулар аркылуу коомчулук ар кандай маалыматтарды алып келишет. Деги эле булардан келген диний маалыматтарды коомчулук кандай кабыл алып жатат? Эмне себептен кайчы пикирлер жаралууда? Мына ушул туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкууга карата бир нече коноктор келген, алар менен убакыттын жүрүшүндө дагы кызыктуу маек куранга аракет кылалы. Ал эми азыр Марал радиосунун алып баруучусу Бермет Өмүралиеваны, ошондой эле Умма журналынын журналисти Айдай Амангелди кызын жана Бейиш гезитинин кабарчысы Жылдыз Акбар кызын студиябызга чакыралы. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер бүгүн биздин студиябызга. Бүгүн биз сиздер менен бир жакшы маек куралы деп чакырып турабыз атайын. Анан сизден баштайлычы, Марал радиосунан келип турасыз берметчи. Айтсаңыз, сиздерде ушул бүгүн биз диний маалыматтарды жеткирүүчү журналисттер жана коомго жетип жаткан диний маалыматтар жөнүндө бир аз талкуу кылалы деп атабыз. Анан сиздердин ушул радиодо ошол диний көрсөтүүлөр жөнүндө бир аз маалымат берип өтсөңүз. Марал радиосунда негизи ооба динге байланыштуу дагы программаларыбыз бар. Өзгөчө Делбирим деген программабыз бар. Ошонун экинчи күнү дайыма ошол айымдарга дин, ыйман, адеп ахлак боюнча маалымат берип келебиз да. Ага атайын ошол ыйман тууралуу, дин тууралуу маалымат билген, ар жагында бир көрөнгөсү бар дайыма конокторубуз келип маалымат берип угармандардын суроолоруна жооп берип келет да. Анан ошол эле учурда дайыма жума сайын 5-күн сайын ыйман жан дүйнө азыгы деген программа бар. Ал жерде дагы атайын аалымдар келип угармандардын суроолоруна жооп берип, ошол эле учурда суроолорду кабыл алып, ыйман тууралуу өзүнүн ой пикирлерин билдирип келишет. Жогорудагы биринчи уктуруңуз туурасында айтып өтсөңүз, ошол жерде баягы бир аз динде маалыматы барлар гана келип ошол жерге бир уктурууда маалымат бере алат деп атпайсызбы? Ошол программаны же болбосо ошол берүүнү сөзсүз түрдө ошол жаатты жакшы билген, ошол тармакты жакшы түшүнгөн коноктор менен атайын алып чыгабыз да. Анан ал жерде мисалы үчүн эмнелер сөз болот, эмнелерге басым жасалат. Ал жерде мисалы үчүн айымдар, келиндер, кыз келиндер мисалы үчүн түшүнбөгөн маселелер көп ыйман жаатында да. Мына ошол жаатта суроолор, жооптор сөзсүз түрдө бир мисалдар менен, аяттар менен, Куранда келтирилген бир шарияттар менен ошолордун аркасы менен түшүндүрүлүп жооп алып берген. Келген коноктор дайыма илими бар, ушундай коноктор болобу? Мисалы факты менен мынчанчы хадисте, мынчанчы аятта деп ушундай бир фактылар менен айтышабы, же мисалы азыр учурда ушундай нерсе көп болуп кетти, динде деп коюп эле бир аралаштырылып айта беришет да. Ооба. Эми программа жакшы болуш үчүн, угармандар ошол тема жеткиликтүү болуш үчүн ошого карай коноктун дагы деңгээлине жараша тандайбыз да. Мисалы үчүн биз атайын иштешебиз ошол ислам университетиндеги атайын мугалимдер менен, ошол эле учурда аалымдар менен, аларды дайыма эми сөзсүз түрдө билимине карап, деңгээлине карап атайын конокко чакырылып, анан ошолордон жооп алынат. Демек так маалымат берилет десек болот. Сөзсүз. Жакшы, келиңиз. Умма журналы жөнүндө дагы бир аз кыскача гана маалымат берип өтүңүз. Бул Умма журналы Кыргызстандагы аналогу жок биринчи ислам журнал болуп эсептелинет. Бул кварталдык деп айтсак болот, 3 айда бир чыкчу журнал. Мындан сырткары биздин сайтыбызда бар ummamec.kg деген. Неге журналда кайсы материалдар кетет деген болсок, бул журналда биз бардык нерсени исламдын призмасы аркылуу чагылдырганга аракет кылабыз да. Башкача айтканда, азыр мисалы маалымат талаасында, дүйнө жүзүндө маалымат талаасында кандайдыр бир тең салмактуулук жок да. Ислам дегенде көбүнчө бул сакалчандарды, жардыргандарды, кишини муздап салган адамдарды элестетишет да. Биз ошого баягы орусча айтканда информационный противовес болуш үчүн ислам жок, андай эмес, ислам мындай деп ошол жерин чагылдырганга аракет кылабыз да. Башкача айтканда маданият, спорт, илим, билим тармагы, социалдык активдүүлүк, мына
ошонун баары бул Ума журналы аркылуу чагылдырылат. Бул журналда диний маалыматтар бир гана Кыргызстандын ичинде болуп жаткан маалыматтар берилеби же дүйнөлүк маалыматтар берилеби? Жок, Кыргызстан менен чектелбейт, албетте дүйнөлүк маалыматтарды да беребиз. Дүйнө жүзүндө ушул ислам дини боюнча кандай маалыматтар кетип жатат, мусулмандардын жетишкендиги, кайсыл жерде кандай жаңылыктар болуп жатат, ушул тууралуу маалыматтар кетет. Айына канча жолу чыгат дегенде канча? 3 айда 1 жолу чыгат. 3 айда 1 жолу, Бейиш газетасы деп атабыз. Алгач эле атына токтололучу. Эмне себептен Бейиш? Бейиш гезити Бейиш деп атап калгандыгынын себеби баарыбыз эгерде карай турган болсок, чындыгында баарыбыз каалайбыз Бейиште бирге болууну, Бейишке кирүүнү. Ошондуктан Бейиш деп атап койсо керек. Чындыгында 100% диний газетабы? Ооба. Негизи ооба, биз көп учурда негизи 100% десек дагы болот. Дин тармагын камтыйбыз. Башка нерсеге мынтип кирүүгө же башка маалыматтарды берүүгө чындыгында андай учурлар болбойт. Бул Бейиш гезити тууралуу айтсам, Бейиш гезити мурда 1 айда 1 жолу чыга турган болсо, 1 жыл болуп калды, 1 айда 2 жолу чыгып келүүдө десем болот. Анан мисалы bundan башка дагы диний газеталар бар. Анан мисалы Мутакалимдин диний газетасы бар деген сыяктуу. Ошол газеталардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт да? Өзгөчөлүк деп айта албайм, бирок карап көрсөк, ичинде баары эле окшош. Айтайын дегеним, ошол эле диний жаңылыктар, ошол эле диндеги ишенимдер деле бир кетет, ошол эле дин жаатындагы маектер, ошол эле устаздарды дагы, баягы дин жаатындагы устаздарды элге тааныштырууда дагы баягы окшоштуктар бар. Айырмачылыктарды жок айта албайм. Келиңиз, бермечи сизге суроо жаталычы. Ушул диний уктуруңуздар башкаларга караганда мындай рейтинг кандай? Коомчулуктун кабыл алуусу жакшы болгондуктан бул программа мынакей 3-4 жылда чыгып келе жатат да. Эгерде коомчулук аны өзүнө сиңире албаса, аны кабыл албаса, анда программа негизи өзү эле иргелип калат да. Себеп дегенде ошол программа элге жагып атат, элдин бир жүрөгүндөгү берилбей жаткан суроолорго жооп алып атат. Демек бул программа жашап атат да. Демек бул программа элге жагат. Мисалы үчүн ошо биз айтып атпайбызбы, 5-күнү чыга турган Ыйман жан дүйнасы программасы. Бул программада ар бир жума сайын ошол атайын аалымдар келет дагы, өзүлөрүнүн биз жогоруда айтып кеткендей, жана угармандардын суроолоруна түз эфирде уланат. Ал жерден мисалы үчүн чек Кыргызстан эле эмес. Мейли ошол Орусияда жүргөн мекендештерибиз, мейли Туркияда жүргөн мекендештерибиз түз байланышка чыгып, ыйман, дин тууралуу суроолорун берип, жоопторун ала алышат да. Учурда баягы журналист катары чындыгында көп маалыматтуулук бар. Адис катары сиздерден сурагым келип атат. Учурда коомчулук динди кандай кабыл алып жатат? Кандай деңгээлде? Мисалы, айрымдарын кабыл мындай байкасаң, мындай терс көз караш менен кабыл алышат. Кээ бири тескерисинче суусап, аркадан кууп бараткан сыяктуу. Сиздердин көз карашта учурда биздин Кыргызстандын коомчулугу динди кандай кабыл алып жатышат? Эми артка карай кылчайсак, мындан 10 жыл дейбизби, 15 жыл дейбизби, динди кабыл алуу коомчулукта анчейин эмес болчу да. Кабыл алса дагы ошону мындай сиңире алчу эмес өзүнөчү. Ал эми азыркы учурда мен ойлойм, жашы улгайгандар эмес, мына жаштар дагы динди туура кабыл алышып, дин тууралуу абдан бир жакшы бир маалыматтары бар да, салыштырмалуу, мурдагы жылдарга салыштырмалуу да. Демек бүгүнкү күндө дин канчалык бир деңгээлде ушул массалык маалымат каражаттарында жакшы чагылдырылып атат деген жыйынтыкка келсек болот да. Ошол кабыл алуусу кандай болуп атат деп сурап жатпайсызбы? Биз ошону мен факт менен айтып берейин. Бизде Ума Мекчекит KG сайтынын атайын Facebook'тагы баракчасы бар. Ошол баракчада 15 миңден ашык жазылган, катталган адамдар бар да. Алар ушул Кыргызстандан эле эмес, Америкадан, бул Япониядан, Кореядан, Россиядан жазылгандар аябай көп да. Анткени биз ар бир бизге жазылган подписчикти карап текшерип турабыз да, бул каяктан жазылып атат депчи. Анан баягы публикациялар чыккандан кийин, жарыялангандан кийин өтө тездик менен баягы
лайк алып, комментарийлерди жазып, ыраазычылыктарын билдиришет да. Ал тургай атайын биздин ошол электрондук дарегибизге ыраазычылыктарын билдирип, бир эле ошол мусулмандар эмес, башка ишенимдин өкүлдөрү дагы жазышат да, бул ислам тууралуу биз мурда билбеген маалыматтарды алып жатабыз деп ыраазычылыктарын билдирип жазышат да. Мына ошондон баягы кабыл алуу негизи салыштырмалуу айтканда эжеге да кошулам, ошо мурунку жылдарга караганда өтө оң кабыл алуу деп айтсак болот да. Албетте мындай баары эле баягы сонун периштедей деп айта албайбыз, терс кабыл алгандар дагы бар. Анткени жашоо ошонусу менен кызык да. Анткени биздин ойлорубуз, көз карашыбыз бирдей эмес. Оң кабыл алгандар бар, ошол эле убакта терс кабыл алгандар бар. Мисалы силер туура эмес чыгарып атасыңар, туура эмес мындай маалыматты берип атасыңар деп эгерде кайчы пикир жазып калса кандай болот? Андай пикир азыркыга чейин боло экен, себеби мен өзүм журналистика факультетинин бүтүрүүчүсүмүн. Анан журналистикада маалыматты 3 булактан текшер деген стандарт бар да, бул алтын эреже. Ошондуктан кандай гана мисалы мен дүйнөлүк кабарлар жөнүндө айтайын да, чагылдырылганда мисалы биз жеринен барып Америкага барып же Вашингтонго барып ал жактан интервью алып келе албайбыз да, бирок ошол эле учурда алардын баягы дин башкармалыгынын сайттары бар да, мисалы Казакстандыкы бар, Россияныкы бар. Ошол текшерилген маалыматтарды баарын текшерип отуруп анан чыгарабыз. Учурда радио, телевидение, газеталарга караганда чындыгында интернетти колдонуучулар көп. Дал ушул интернет аркылуу дагы динди жеткирип жаткан атайын порталдар бар. Алардын кызматкерлерин дагы студиябызга чакыралы. Ал үчүн Ислам Нуру порталынын кызматкери Гүлнира Алтынбек кызын, ошондой эле Ыйман Нуру порталынын администратору Кайрынса Мурзахмат кызын студиябызга чакыралы. Айтсаңыз, интернет аркылуу дагы ушул динди жеткирип аткан порталдардын биринде иштейт экенсиздер, Анан эң биринчи эле сиздерде бир катталган адамдардын санын сурайлычы, канча болуп атат? Биздин Ислам Нуру медиа порталында катталуучулардын саны акыркы 2 жылда өстү десек болот. Мен өзүм Ислам Нурунда жакын аз эле болду иштеп баштаганыма. Бизде Ислам Нуру медиа порталында көбүнчө одноклассники ден эмес участниктерибиз көп. Анан Facebook'тан дагы көп. Одноклассникиден бизде уже канча десем 50 миңге жакын болуп калды окшойт. Эмес группабыздагы участниктерчи, но мен точно айта албайм канча болду. Так маалымат алып келишиңиз керек эле да ушул келип атканда. Келиңиз, сиз да өзүңүз да маалымат берип өтүңүз. Биринчиден ассалам алейкум. Сиздерге ыраазычылык бизди чакырганыңыз үчүн. Мен Ыйман Нур медиа порталы жөнүндө маалымат берсем, Ыйман Нур медиа порталы ачылышына быйыл 5 жыл болду. 2002-жылы 18 февралда ачылган. Биринчи ислам жашоонун негизи болуп, 2015-жылы 10 майда кайрадан Ыйман Нур болуп өзгөрүлгөн. Азыркы учурда бизде Ыйман Нуру медиа порталында катышуучулардын саны бардык соц тармактарды кошкондо 150 миңге жакын катышуучулардын саны бар. Канча адам жетектейт? Ал жакта 30 адам кызмат кылат. Сиздердечи? Бизде негизинен администраторлор WhatsApp боюнча 12, ал эми одноклассники Facebook'та кошкондо 20га жетет. Тактап айта кетсек, көбүнчө диний маалыматтардагы талаш тартыштар ушул интернет аркылуу порталдардын көбүнчө талаш тартышынан келип чыгат да. Туура эмес маалыматтар келип атат. Кайчы пикирлер ошол жерде жаралат. Эгерде карап көрсөңөр, ушул интернетте олтургандар диний адамдар бири-бири менен урушуп кеткен учурлар болот. Эмне себептен? Ал жерде жетекчилердин диний маалыматы барбы, диний илимдери барбы? Жана ошончо катталган адамга, мисалы, мен катталсам сиздерге, мен маалымат таратышым керек да, башкага? Жок. Бизде мындай, админдерди тандап алганда өзүнчө админдердин илими тууралуу, анан сөзсүз түрдө Ханафи мазхабынан болуш керек. Себеби биздин Кыргыз республикасында Ханафи мазхабын карманганыбыз үчүн ал Ханафи мазхабынан болуш керек. Анан кийин кайсы жактан илим алат, албетте сөзсүз түрдө суралып, анан кийин администратордукка алабыз. Алгандан кийин ага ушундай ал кайсы китептен сабак даярдайт, мисалы биз основной китептерден сабак даярдайбыз. Ошон үчүн анын китеби сөзсүз түрдө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын рухсаты менен басылып чыккан болушу керек. Силерге көргөзүш керекпи китепти? Ооба, бизге сөзсүз түрдө көргөзүш керек. Анан азыр мындай да сүрөткө тартып жөнөтсө болот ал китепти, алыста болсо бизден. Мисалы бизде көпчүлүгү баары эле Бишкектен эмес да админдерчи. Мисалы Баткенден да бар,
дагы башка Каяктан билесиздер ал Ханафи мазхабынан экенин же болбосо ушундай экенин кантип билесиздер да? Балким мен жөн эле сиздерди алдап коюшум мүмкүн да, ушул ушундамын, муфтияттан өткөм деп. Жок, биз алардан сурайбыз да, кайсы жерде илим алгансың, ал илим алган жерин айтат. Андан кийин ошол жердеги мисалы кабарыбыз, мисалы Кыргызстанда мындай көрүнүктүү медреселер, университет исламий окуу жайлар бар да. Ошол жактардан көбүнчө админдерди алабыз. Мисалы алардын илимин сөзсүз түрдө Эмне себептен ушундай интернетте көбүнчө маалыматтарда кайчы пикирлер жаралат? Такталбаган маалымат берилеби же ар бир маалыматты эмненин негизине таянып туруп анан чыгарасыздар? Такталган маалыматтар берилгени бул азыр өзүңүздөр билесиздер да, көп уюмдар, анан секталар, агымдар көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн ислам динин жаман көрсөтүш үчүн кээ бир адамдар ислам динин өзүнө жамынып туруп, ислам дининен мындай ката маалымат беришет да. Ошон үчүн арасында кайчы пикирлер жаралып калат. Динди мына коомчулуктан байкаңыздар, кээде мындай жаман көрүүлөр көбүрөөк тарап бараткан сыяктуу да. Диний адамдар деле өздөрү минтип атпайбы? Анан каяктан маалыматтарды чыгара беришет, жүрөк түшүргөн нерсени айта беришет, адамдын психологиясына терс таасир беришет деген сыяктуу пикирлерди айтышат. Себеби эмнеде? Эмне? Ошончол эле журналисттер өтө курч бир сөздөр менен жазып чыштап атабы же кандай? Биз жогоруда айтпадыкпы? Ошол журналистпи, ошол алып баруучу сөзсүз түрдө ошол динден маалыматы болуш керек деп. Демек диндин маалыматы жоктугунан ошондой. Айрым учурларда ошондой болот. Айрым учурларда мисалы үчүн динден эч кандай маалыматы жок туруп, алып баруучу бир нерсени сүйлөп койсо, ошол жерде бир талаш тартыш жаралышы толук мүмкүн. Себеп дегенде бул дин дагы бул оңой нерсе эмес да. Ооба. Дин дагы бул жөнөкөй эле муну мындай кылса болот, тиңдей кылса болот деген нерсе эмес да. Сөзсүз түрдө дин, ыйман тууралуу сөз кылып аткандан кийин ошол алып баруучубу, журналистпи, жазып аткан кабарчыбы сөзсүз түрдө маалыматы болуш керек деп ойлойм да. Баягы кыргызда бир макал бар го, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дегендейчи. Анан айрым бир учурларда мындай нерсе болуп эле атпайбы журналисттер арасындачы? Бир такталбаган бир маалыматты чыгарып коюп, ошонун аркасынан бир талкуу, ошонун аркасынан бир ызы чуу чыккан учурлар дагы жок эмес да. Аны журналист менин материалым элге чоң талкуу жаратты деп мактап калышат да. Бирок ошол нерсени чыгараардан мурун, ошол нерсени талкууга таштаардан мурун сөзсүз түрдө ал маалыматты такташ керек. Бир нече жолу такташ керек. Эгерде такталган маалымат элге жарыяланса, ал жерде ызы чуу чыкпайт эч качан. Такталбаган маалымат чыктыбы, демек ал жерде талкуу бар да. Мисалы, айрым учурларда байкайсыңар, учурда ЖМК көп да, жалпыга маалымда каражаты өтө көп. Анан учурда байкайсыздар, ар кимиси ар тараптуу, ар кимдики деп да айтсак болот, ар кимдик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чыгаргандар да бар. Ошол эле учурда динге карата тескери маалымат бергендер да бар. Мисалы, көп учурда байкайсыздарбы, кичинекей эле бир маалымат диний адамдар бир ката кетирип алса, ал чоң талашка түшөт. Ошондой эле салыштырмалуу жөнөкөй эле адам жасаган кылмыш же болбосо бирдемке чоң талкууга түшпөйт, адаттагыдай көрүнүш болуп калат. Бирок ошол учурда эмне себептен ушундай диний булактар аларга жооп катары дароо ошону иликтеп, жообун кайтарышпайт? Жамандабаса эмне себептен олтура берет динди жеткирүүчү булактар деген суроо келип чыгат. Мен да сиздин айтканыңызга кошулам, анткени динди карманган адам бул апапак көйнөк кийип алган сыяктуу адамга окшош да. Кичинекей эле бир нерсе чачырап кетсе, ал кара так түшүп калат да. Элдердин баары ошол кара тактыгандан көрөт, ал эми анын чекесинде баягы ак эмесин көрбөйт да. Мисалы, мен каалаган динди карманган адам болбосун, ал адам да баары бир акыры келип, андан да кандайдыр бир ката кетиши мүмкүн, ошол эле молдодон ката кетиш үчүн. Ошондуктан кыргызда бекерин айтпайт да, молдонун айтканын ук, бирок кылганын кылба депчи. Сөзсүз түрдө ар бирибиздин баягы ийнибизде өз башыбыз болгондон кийин биз азыр деген 21-кылым бул маалымат технологиясынын заманы да. Мисалы, биз бир гана маалымат булагын угуп ага ишенишибиз керек эмес. Биз ар кайсы маалымат булагын угуп аналитикалык ой жүгүрткөндү билишибиз керек да. Ал эми сиз айтып аткан жанагы эмне үчүн дароо жооп кайтарышпайт деп атпайсызбы? Иликтеп, биз 70 жыл атеисттик заманда жашадык да. Анан Москва бир күндө курула калбайт да. Дин эми эле жаңы элге жетип баштады. Анан өзүңүздөр байкагандай, ушул жылдар өткөн сайын жаңы ислам багытында уктурган радиолор, мисалы мурун Каухар студиясынан деп Манас жаңырыгынан чыгып турчу. Мен ошол биринчи ошол радиону угуп баштагам да. Анан газеталар, журналдар чыгып баштады да. Менин оюмча бул эми бара-бара ушул нерсеге келебиз. Биз ушул этапты басып өтүшүбүз керек да. Жок эмес да. Сиз айткандай азыр техника өнүккөн заман баары бар. Кааласа барып сотко
почточкага жаздырып ал дегенде, кааласа башка жаздырып ал. Болгону бул жерде мен ойлоп атам, баягы динди жеткирүүчү бутактардын балким жакшы иш издебегендиги. Эмне себептен деп бул нерсени айтып атам, дин жаман көрүнүп калып аткан жокпу коомго. Ошол жакшы иликтөө жүргүзбөй, бирөөлөрдүн жамандап койгон маалыматы менен гана калып кетип, дин жаман көрүнүп калган жокпу? Андайлар албетте болот. Мисалы сакалчан киши муну уруп салыптыр, же болбосо жол салган кыз тигил жакта минтип атыптыр депчи. Ал эми жөнөкөй адам болсо ал маалымат булагына чыкмак дагы эмес да. Эми мен башка маалымат булактар үчүн жооп бере албайм, бирок өзүмдүн биз иштеген журнал тууралуу айта алам. Ушул ыкчам маалымат бергенге биз ар дайым аракет кылабыз. Сразу баягы дароо жооп кайтарганга, такталган материалды бергенге. Мен мисалы диний газеталардын көбүнчөсүн окуп калам. Окуяларды, же болбосо хадис, аят, бир китептеги эле болгон нерсени жазып коюшат да. Мында маалыматтарды иликтөп берүү деген нерсе жок да. Жокко эсе. Туура негизи. Баягы дин жаатындагы адамдарга эгерде туура бир нерсе чыга турган болсо, дин жактан ошол нерсенин туура экендигин кеч айтып калуу деген нерселер болот, бирок гезит боюнча биз ошондой кылабызбы дегенде билбейм. Ошол темага мисалы жооп бергенге Жаман көрүнбөй эле коелучу, тийишпей эле коелучу деген ой пикирлесизби? жок. Кээде мисалы ошол эле саясаттагы нерсени айта турган болсок, чындыгында беш кезде анчалык аралаша бербейбиз да ал нерсеге. Саясат эмес, коомдук эле нерсе. Коомдук эле нерсеге дегенде аябай орчундуу болуп бара жатса, орчундуу боло турган болсо жазышыбыз мүмкүн да. Эгерде бир эки тарапты кандайдыр бир кайшылаш пикирге же алып келе турган нерсе боло турган болсо, анда ал нерсени антип ачык жазбайбыз. Болгону кайсыл нерсеси ошол чыгып жаткан маселеде кайсыл нерсе туура, кайсыл жолду кармасак туура болот деген нерседе ошол жолду чыгарышыбыз мүмкүн да. Демек иликтөө жок. Мен кошумчалап кетким келет да. Негизи бизде диний журналистика багытында эч бир жогорку окуу жай сабак бербейт да. Ошондуктан динди чагылдырууда дагы балким азыркы учурда эми азырынча деп туралы баягы күчтүү журналисттер чындыгында эле чыкпай жатат да. Бул мен ишенем, бул келечекте бул нерсе дагы ишке ашат депчи. Анткени буга диний журналистика деген нерсе жок да дегилечи. Бирок журналистиканы билип туруп кошумча илим алгандар болот да. Болот, ооба. Анан Жок, диний журналистика эмес, адистешкен журналистика. Бирөө мисалы экономика багытын чагып жазат да, бирөө маданий багытына, бирөө универсалдуу журналист болушу мүмкүн да. Бул жакта эже айтып өткөндөй эле динди жазыш үчүн баягы жөн эле коммуникацияны бүтүп келген бүтүрүүчү жаза албайт да. Анын ар жагында баягы диндин, хотя бы диндин негиздерин билиши керек да. Мен сиздерге суроо заткым келип атат. Чындыгында радиого, газетага, мейли телевиденияга караганда адамдар интернетте көбүрөөк олтурат. Азырчы баардык нерсени ошол эле баракчалардан маалымат алат да. Ошондой талаш тартышты дагы адамдар азыр ЖМКнын кызматкерлерине караганда, журналисттерге караганда коомдук адамдарды көбүрөөк журналист десек болот да. Сотко тарта алат, киргизе алат, момундай окуя болду мында. Ошол учурда ошондой кайчы пикир келип атканда сиздердин администраторлор, сиздер кызматкерлер туура бир хадис, аяттар менен жок бул мындай болгон экен деп интернетке чыгарган учурларыңыздар болобу? Сиз туура айтасыз. Көбүнчө мисалы газета, журнал, телевидениеге караганда соц тармактарда көп талкуу болот. Айрыкча көп уруш, талаш деген нерсе соц тармактарда болот да. Бизде негизи мындай алып караганда ислам дининде бул кандай эле нерсе болбосун ошону мындай жумшактык менен, тынчтык жол менен чечишибиз керек да. Чечкенге аракет кылабыз. Но бизде мисалы айтыңызчы, ошондой окуяларды иликтейсиңерби? Чынын жок, андай окуяларды иликтебейбиз, бирок бизде кээде ушу өзүбүздүн эле медиа порталга мисалы бул сабагыңар кандай болду, эмне болду деген мисалы участниктер бири-бири менен мындай туура эмес комментарийлер болушу мүмкүн да. Эмнеге мындай деп кээде жөн эле мисалы бир сөздү кыскартып жазып койсо ошого дагы комментарий беришет да. Анан бул коом менен иштешиш кыйын экен да. Негизичи ошолорго биз мисалы кечиресиздер, бул мындай деп түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Ушул жалпыга маалымдоо каражаттары, ошол эле интернет булактары көбүнчө жаштарга туура эмес динди үйрөтүп, жана аларды жихадка үндөп жатышат деген ой пикирлер көбүрөөк айтылат.
буга сиздин ой пикириңиз? Азыр чын эле ошондой болуп атат, бирок мен өзүм тайпам жөнүндө айтсам, биз Ыйман Нур медиа порталы муфтияттын көзөмөлүндөбүз. Биз муфтияттан уруксат кагазын алганбыз, уруксат баракчасынчы. Биз муфтият биздин башынан көзөмөлдөп турат. Биз тайпабызга мындай такталбаган маалыматтар жүктөбөйбүз. Ошол администратордун баардыгы кандай илимдин ээлери? Кээ бири медреседе окуган, кээ бири азыр Ислам университетинде окугандар бар, ал жакта окуп бүткөндөр да бар, жана кыз Куранда окугандар бар. Аны мисалы алып атканда дипломун карайсыңарбы же? Биз алып атканда алдын ала 2 ай 3 ай ал менен сүйлөшүп туруп, ал жөнүндө кене маалымат берип туруп, анан аны биз эметебиз да, кызматка алабыз. Диний маалыматтарды берип атканда өтө кылдат мамиле кылышыбыз керектик го. Себеби мына ушундай эле кайчы пикирлер келип чыгат, туура эмес сүйлөп койдуңар, же болбосо бул жака үндөп атасыңар, коомчулукта ар кандай болот. Мына ошол учурда сиздердин жетекчи тарабынан ушундай диний уктурууларды берүүдө кандай талаптар коюлат? Сөзсүз түрдө мейли радио болсун, мейли телевидение болсун, бул программа чыгардан мурун, берүү чыгардан мурун бул талкууга алынат да. Бул нерсе жетекчилик менен кеңешилип, ошол башкы редакторлор менен кеңешип туруп, анан программа чыгат да. Анан сөзсүз түрдө бул жерде эмне жетекчиликтен эмне болушу мүмкүн? Эң негизгиси туура маалыматты жеткирүү. Тигил тараптык эмес, бул тараптык эмес, ошол таза туура маалыматты элге жеткирүү. Бул эң негизгиси, баардык эле массалык маалымат каражаттарда эң негизги биринчи эреже болсо керек да. Анан ошонун негизинде анан алып баруучу журналист иш алып барат да. Калктын оюн аларга маалымат берүүдө калк ыраазы боло тургандай маалымат бериш үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр диний маалыматты берүүдө? Негизи эле массалык маалымат каражаттарын ким угат, ким көрөт? Коомчулук угат, коомчулук көрөт. Демек, коомчулуктун кыймылы менен массалык маалымат каражаттары кыймылдайт да, алдыга арыш таштайт. Анан сөзсүз түрдө сен өз ишиң менен кыла берсең, ал дагы туура эмес да. Демек, коомдо эмне болуп жатат? Коом эмнеге муктаж? Коом эмнеге суусап жатат? Сөзсүз түрдө коом менен тыгыз байланышта болот бул нерселерчи. Ошол учурда берүүлөр дагы ошол нерсеге байланыштуу болот да. Коомчулук азыр кайсыл суроого жооп таба албай атат, кайсы нерсени түшүнө албай жатат. Мына ушунун баардыгы тең эске алынып туруп, анан программалар чыгат да. Ушул аудиторияны аныктаганда бизге интернет журналистика жардам берет экен да. Анткени баягы фидбек деп коебуз го, баягы маалыматты бергенде дароо сага кайра жооп кайтарышы, ага кандай реакция кылды депчи. Ошого жараша да. Анан мисалы мен жөнөкөй эле мисал келтирейин. Бир аз болуп калды ушул Гейлин деген программа боюнча КТРКдан берилип жаткан боюнча аябай чоң талкуу болуп кетти да Фейсбуктачы. Гелин деген эме кайненесине эле угуш керекпи, же ал өзүнчө ал кыз да, ал өзү үчүн да жашаш керекпи деген сыяктуучу биз дароо ошол жактан аудиториянын кызыгуусун байкадык дагы. Кадыр Ажи Маликов бул дин таануучу, ушул адамдан Гелин менен кайнененин ортосундагы мамиле исламда кандай көзөмөлдөнөт, кандай регуляция болот деген темада биз дароо интервьюну жарыяладык. Демек биз элдердин баягы кызыктырган суроосуна жооп бердик деп ойлойм да. Бул бир гана мисал, мындай мисалдар негизи көп. Сиздерчи, мисалы сиздер ушу бейиш гезити боюнча? Бейиш гезити баягы интернетте жок болгонуңузга байланыштуу гезиттен окурмандар чалып калышат. Биздики баягы диний маалыматтар, ошол эле диндеги сахабалардын өмүр баяндары, Курандын котормолору, алардын мааниси да. Эгерде бизде ошондой, эгерде Курандын тафсири боюнча же Аллах Тааланын аттары боюнча кандайдыр бир каталар кетип калса, окурмандар чалып ошол нерселерди айтышат да. Анан көбүнчө бизден окурмандар чалып сураганы ошол Куранды биз жаттайбыз, бирок ошол мааниси менен жаттагыбыз келет депчи. Ошол нерсенин кыргызчасын дагы берсеңиздер, ошол нерсенин маанисин дагы бизге түшүндүрүп берсеңиздер, биз мааниси менен жаттасак жеңил болот, жакшы болот депчи. Чалып калгандан гана байкайбыз окурмандар бейиш кезинен эмнени талап кылып, эмнени мынтип кызыгып окурунучу. Аял затынын темасы түгөнбөйт да. Анан динде деле ошондой да, аял затына асылгандар да көп, мактагандар да көп дегендей. Анан коомчулуктагы диний маалыматтардын көпчүлүгү келип эле аял затына келип эле кыпчылып эле бир асылган учурлар болуп калат го. Ошол учурда айрым учурларда чындыгында динде мындай деп айтылган менен кээ бир ошол эле сырткы келбети дейбизби, айтор туура эмес бир сүйлөнгөн сөздөр, туура эмес кийимдеринен уламдагымда аял затына диний кыздар момундай болуп кеткен, азыр булар деле мындай, буларга ишенип болбойт
деген сыяктуу бир сөздөрдү айтып келишет да. Мына ушуларга карата дагы бир аял затынын ошол эле жол салган кыздарга, ошол эле башка кыздарга үлгү катары дагы мындай жөнөкөй гана маалыматтарды чыгарып турасыздарбы силер интернеттен же болбосо бир гана динний фактыларга гана такаласыздар? Албетте, бул жерде мисалы бизде сөзсүз түрдө Курандан, хадистен жазылабыз эң биринчи. Анан кийин бул жерде сөзсүз түрдө коомчулукта болуп жаткан нерсеге жараша деп эжелер айтып өттү. Ошондой бизде дагы биздин деле бир эле ушул Куранда мындай, сүннөттө мындай, хадисте мындай деп айтылган эмес. Айтылган деп ошону гана жазбайбыз да. Бизде мисалы үй бүлөгө байланыштуу, аял затына ошол эле убакта аялдын эркектин аялдын алдындагы милдеттери, же болбосо аялдын эркектин алдындагы милдеттери, же болбосо мусулман аял заты кандай болуш керек деген эле ошондой сабактарды сөзсүз түрдө жазабыз. Жакшы, бизде Мен да кошумчалап кетсем болобу? макул. Ошо аял заты жөнүндө айтканда биз WhatsApp'та биздин тайпабыз бар. Ал жакта биздин 2 тайпабыз бар да. Намаз үйрөтүүчү тайпасы деп атайын ачканбыз, ноябрда ачылган. Биз ал жакта 3 ай ичинде намазга эми келип динден кабар ала турган адамдарды намаз окуттуруп, жол салындырып чыгарабыз да. 3 айдын ичинде. Биз азырынча биринчи этабыбыз бүттү. Ал жактан 22 адам намазга кирип, 6 кыз жол салган да. Азыр экинчи этабыбыз болсо эми жыйынтык салып Демек атат. сиздерге катталып дагы жакшы ийгиликтерге жетишкендер. Ооба, албетте биз бир адам болсо деле намазга келсе, биз бул чоң тыймыкта. Азыр бул жакта биринчи этабыбызда биз эми эле ачкандыктан 22 адам намаз окуду. Бул жакта да биздин коногубуз бар. Бүгүнкү тема боюнча оюнда биле кетеличи. Микрофонду узатып койсоңуздар. Микрофонда. Келиңиз, сиз дагы бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага карата журналист катары өзүңүздүн дагы ой пикириңизди билдире кетиңизчи. Деги эле коомчулуктагы диний маалыматтарды кандай кабыл алып жатышат, коомдо кандай көз караштар болуп жатат. Бүгүнкү биздин талкууга карата сиздин кандай ойдо болуп калдыңыз деген. Негизи эле баягы илим илгерилеп техника күлүк чапкан заманда өзгөчө интернет айдыңында массалык маалымат каражаттардын ролу абдан зор болуп атпайбы? Ошол эле учурда ошол диндеги болгон маалымат ар кыл тараптан тарап жатат да, коомчулукчу. Анан негизи эле мына ушул биздин радио тууралуу айта турган болсок, Марал радиосунда өзгөчө ушул динге басым жасалган бир нече программалар бар да. Ошол аркылуу биз мына ушул дин тууралуу коомчулукка көбүрөөк маалымат берип, мына ушул дин тууралуу терс ойдо жүргөн адамдарды баягы мындай экен да, демек деп туура багыт бергенге аракет кылып келебиз да. Ошол эле жогоруда айтып өттүңүз, мисалы Рамазан айында кандайдыр бир иш-чаралар болобу деп. Сөзсүз түрдө болот. Бул орозодо ойтолго деген программабыз бар. Мына ошол орозо маалында ифтарга чейинки 1 саат аралыгында мына ошол орозо тууралуу кененирээк маалымат берип, атайын адистер, алымдар келип маалымат беришет негизи эле. Анан жогоруда дагы айтып өттүңүз, өзгөчө мына ушул дин тууралуу дагы туура эмес маалыматтар кетип атат. Буга журналисттердин күнөөсү барбы же дегендейчи. Негизи эле бул баягы макала же болбосо кандайдыр бир берүү чыгаардан мурун өзгөчө жакшы тыкыр иликтениш керек. Өзгөчө биринчи алып баруучуну тандап атканда редактор карап маалыматы барбы же болбосо кайсыл теманын алкагында баягы коомчулукка жеткиришибиз керек, кайсыл кызыктуу болуп атат деп тыкыр иликтеп туруп анан чыгарышы керек да. Анан сөзсүз түрдө баягы шашып-пушуп эртерээк кабарды жеткиришибиз керек деген максатта ошол маалыматты чыгарып ийсе, чынында айрым учурда такталбаган маалыматтан улам анан чоң жаңжалга чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Бул Умакиджи деген аталышы бул Россияда чыккан Имам Хатып Шамиль Аляддиновдун uma.ru деген журналга тиешеси барбы, филиалы же кандай? Негизи бул суроону көп эле беришет, бирок эч кандай тиешеси жок. Башында айткандай эле көз карандысыз массалык маалымат каражаты эч кандай Россияга же башка өлкө менен байланышы жок. Филиалы да эмес, Кыргызстандагы болгон аталышы уммада, негизи кыргызча үммөт деп койсок болот. Умма деген бул бирөөнө таандык сөз эмес, бул исламдагы бир термин да. Бардык үммөт, жамаат, пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү деген сөздөн алынган да. Бүгүнкү чеирдин көрсөтүүсүнө келип, кызыктуу маекке катышып берип жаткан конокторго дагы коомчулуктан суроолор келген эле, жооп алалы. Аяттар, хадистер жазылган гезиттер туура эмес жерге ташталып калышы мүмкүн дейт. Бул жагын ойлондуңуздарбы? Ооба, туура. Ар бир гезиттин ар бир саныга ошол эскертүү бересиң баш жагына. Булунда аят гезиттер бар. Ошол баягы таштанды жерге таштабаңыздар деп эскертүү берилет. Анан аны колдонуу ар бир адам өзүнөн деп айтар элем. Терроризм, экстремизмге каршы дагы маалыматтарды берип турасыздарбы?
каршы маалыматтарды ооба берип турабыз да. Эми ага массалык маалымат каражаттары билбейм. Үйүндө бүйт болуш керек, сөзсүз түрдө андай жат көрүнүштөргө сөзсүз түрдө каршы маалыматтарды ошол учурда мындай ортодогу маалыматтар, так маалыматтар берилет. Бул жерде терроризм, экстремизмге каршы маалыматтар дегенде биз исламды элге таркатып атканыбыз, исламды башкаларга кандай экенин чындыгында үйрөтүп атканыбыз бул өзү терроризм, экстремизмге каршы деп ойлойм да. Себеби адам канчалык деңгээлде исламды түшүнсө, ошончолук деңгээлде билет бул терроризм, экстремизм деген исламда таптакыр жок экенин. Элдин, калктын динге киришине канчалык деңгээлде себепчи болдуңуздар? Келгендерин айта албайм, бирок телефон чалып ыраазычылык айткандар көп кездешет десем болот. Динге каршы күчтөрдүн коркутуусу менен силер жабылгыла деп айтылган учурлар болгонбу дейт. Ооба, бизде башында ачылганда бир аз мындай бизге каршы чыккан адамдар болгон. Бирок биз муфтият менен келишим түзүп, азырынча андай нерселер жок да. Биз муфтияттын көзөмөлүндө болгондуктан бизде андай каршы адамдар жок. Азыр жок. Жок. Анда мындай кылалы, жалпы ушул көрүүчүлөрдү эске алып туруп, коомчулукка ушул диний маалымат алып жаткан калкка жана диний маалыматты жеткирип жаткан адистерге карата сиздер дагы өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди айтып, эскертүү иретинде ой пикириңиздер менен көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Келиңиз бермече, сизден баштайлы. Биз жанатан бери жакшы талкуу болду. Ошол учурда массалык маалымат каражаттардын калай калкка көпчүлүккө динди жеткирүү боюнча эми мен айтар элем, эң биринчиден массалык маалымат дегенде эле сөзсүз түрдө көз алдыга журналист келет да. Анан журналисттерге, кесиптештерге кайрыларым эң мейли дин эле эмес, кандай бир ооз маалыматты жеткирсең дагы ошону бир нече жолу тактап, тастыктап, аныктап туруп жеткиргенге аракет кылсак, анда сөзсүз түрдө бул жерде баардык нерсе тең, эч кандай жаңжалсыз, талаш тартышсыз угармандар көпчүлүктөр маалымат алат болуш керек деген ойдомун да. Ошондуктан кайрыларым сөзсүз түрдө берип жаткан маалыматыбыз, айтып жаткан сүйлөгөн сөзүбүз ар жакта аныкталып турса, коомчулукта эч кандай талаш тартыш болбойт деген ойдомун. Жакшы, келиңиз. Рахмат. Ар бир журналист ар бир айткан сөзү, ар бир тамгасы үчүн жооп берет. Ал эми динди таратып аткан журналист андан жүзөсө дагы жооп берет. Ошондуктан жазып койгон сөзүбүз эмес, ойлоп койгон ниетибиз үчүн да жооп беребиз да. Ошондуктан биз мисалы бир ручканын учу менен канчалаган адамдын тагдырына себепкер болуп калышы мүмкүнбүз. Туура эмес ойлордун таралышына себеп болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жазаардан мурун миң жолу ойлонуп, миң жолу териштирип туруп жазалы демекчимин. Жалпы коллегаларга ушундай сунушумду айтып кетем. Рахмат. Айтарым баягы журналист кайсыл тармакты жеткирбесин, ошол эле дин, ошол эле саясат болобу, ошол эле маданият, ар бири ошол аткарып жаткан ишинин ошону жакшы билсе дейр элем да, ошол нерсени майын чыгара аткарса деп айтар элем. Ошол нерсе анан жалпы ошол кыргыз элибизди Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Мен устазым айткан, Марс Ибраев устаз, дарыгер бул адамдын өмүрүн алса, ал эми алым диний маалымат берген адам бул адамдын акыретин алышы мүмкүн депчи. Жоопкерчиликтүү. Ооба. Себеби биз бир нерсени туура эмес айтып алсак, бул коомдогу эле эмес, коомдо эле талкуу жаратып же коомдо эле туура эмес нерсе болбостон, биз ал мусулман бир тууганыбыздын аркы дүйнөсүнө дагы кандайдыр бир таасирибиз тийгизишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн милдетибизди так туура аткарганга аракет кылабыз. Исламды кандай болсо ошондой жеткиргенге аракет кылабыз. Сиздерге рахмат, кеңешиңиздерге. Биз сиздерден үйрөнөбүз. Башкаларга дагы ошону сунуштайт элем. Мында кошумчалай кетсем, бул азыр интернеттен окуган адамдар саны аябай көп да. Анткени мына журнал, газеталардан, радиолор кээ бир чет өлкөлөрдө тартпайт да. Биз жазган макалалар көбүнчө чет өлкөдөн мекендештербиз, айыл жергесинде адамдар көбүнчө окуйт да. Ал жактан бизге ыраазычылык билдирип, биз менен байланышкан адамдар көп. Аларга биз жаңы чыккан китептерден ар бирине макала жазып турабыз да. Мисалы газеттен алсак, газета, журналдар чет өлкөгө көбүнчө чыкпайт. А интернеттен болсо мындай иш учурунда, тамак учурунда отуруп деле биз жазган макалалардан окуп туруп, бир аз жан дүйнөсүнө бир аз мындай маалымат алат да. Жан дүйнөсүнөн пайда алат. Анан
учурдан пайдаланып Иман Нур медиа порталынын жетекчиси Абдусамат байкеге ыраазычылык билдирим келип кетет. Ал байке чынында эле исламга өмүрүнү жан берген инсан. Жана Иман Нур медиа порталына кызмат кылган эже сиңдилерибиздин, байке энелерибиздин баарына кылган мээнеттерден Аллах ыраазы болсун. Жана сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Алгач мына ушундай берүүнү талкууну уюштуруп жаткан сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Жана ошондой эле кесиптештерге өзгөчө айтарым, мына ушул канчалаган адамдарга баягы мына ушул динди жеткирүүдө себепкер болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө жоопкерчиликти сезе билип, анан ошол макаланы берүүнү же болбосо кандайдыр бир постту жазаардан мурун ойлонуп, анан жет өлчөп бир кесип туруп анан чыгарган оң болот деп ойлойм. Кандай болгон күндө да мейли журналист болсун, мейли жөнөкөй адам болсун, эң негизгиси динди күйдүрүп эмес, сүйдүрүп жеткириңиздер. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.